Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Hurmatlı mekendeshler, mına bugün bardığımыздың başımızda kaygı bolğan mına batkan okuyası bolup жатқанына bardığımız köpö bolup atabız. Ушундай кайгы күндөрү эмне кылышыбыз керек? Бардыгыбыз мына биздин мамлекетибиздин дээрлик 90% мусулман болгон, момун болгон инсандарбыз. Ошо мусулманча бир аракет кылганга аракетибизди кылалы. Ушул учурларда урматтуу бир туугандар көбүрөөк дуа кылалы, зикир кылалы, Алла Таалага истигфар кылалы. Kur'an okup Allah Taala'dan jaratkандан bir jardam suraylı урматтуу bir tуугандар. Ушул учурларда бардык мекендештерибизге кайрыларыбыз, урматтуу өзгөчө жаштар bir bolup bolбогон жалган маалыматтарды ушул учурларда соц тармактарга коюп, адамдардын кайгысынан bir аброй топтойм деген bir ойлордон бардыгыбыз алыс бололу. Мындай эгер ошондой ойго малынган болсок, бул мекенге болгон чыккынчылык болот. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, ушу дүйнөдө Алла Таалага татыктуу пенде, мекенибизге татыктуу жаран болуп кетишти Кудай Таала насип кылган болсун. Анан урматтуу кыргызстандык ар бир жарандар бардыгыбыз ошо Кыргызстандын абасын жутуп, суусун ичип, паспортун көтөрүп ушул жерге жаран деп жүрөбүз. Ушул учурларда бардыгыбыз колубуздан келишинче кимибиз дуабыз менен, кимибиз материалдык жардам менен, кимибиз азык-түлүк менен ошондой баткен элине ошо окуя болуп аткан жердеги элдерге жардамыбызды кылганга аракетибизди кылалы. Ушул учурларда мына Кудайга шүгүр, мамлекетибизде жүздөгөн диний окуу жайларда ушу жеткинчек биздин балдар кыздарыбыз 10 миңден ашык ушу ыйык Куранды окушуп отурган ушундай биздин балдарыбыз бар. Ошолордун бардыгына мына Куран, ыйык Куранды окуп Кудай Тааладан тынчтык тилегиле деп азыр бардыгына буйрук берген болдук. Андан тышкары мына ушул учурларда канчалаган жарандарыбыз өз алдынча штабтарды түзүшүп, элге жардам кылып атышат. Ошонун негизинде биз Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы дагы ушундай бир жардамдарды кылалы деп башына мына биздин орун басарыбыз Абибилла ажырын койдук. Бардык 9 казыяттарыбыз бардык эмне жардам болгон болсо бардыгыбыз кылганга аракетибизди кылалы. Алла Таалам бул күндөрдөн да чыгарат. Кыргыз элибиз мындай күндөрдүн миң дегенин башыбыздан өткөргөн. Бул күндөрдүн да эртеси болот. Ошол учурларда бири-бирибиздин жүзүбүздү карагандай бололу. Кудайым буйурса, бардыгыбыз өзүбүздүн көңүлүбүздү көтөрөлү, Кудай Тааладан дуа тилек кылалы. Иншалла Алла Таалам тынчтык күндөргө жеткирет. Мекенибиздин ар бир чарчысы, ар бир чарчы метри да биз үчүн өтө ыйык. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, дуа тилек менен, акыл эсибиз менен бололу. Ошол учурларда кол башчыбыз эмне буйрук кылган болсо ошого баш ийели. Мечитке келгенде имамга кандай баш ийип намаз окуган болсок, ушундай күндөрдө, ушундай кайгылуу күндөрдө кол башчыга ошондой баш ийген бул шариятыбыздын өкүмү болот. Ар бирибиз мусулманбыз. Ошо шариятыбыздын өкүмүн сыйласак, Кудай Тааладан бир жакшылыктар келет. Алла Таалам жакшылык күндөргө жеткирсин, жамандыктардан сактасын, душмандардын жаман ойлорун өзүлөрүнүн башына жаадырсын. Алла Таалам бардыгыбызды колдосун. Амин. Бирахметке.